Апаларыбыз ар дайым маңдайыбызга бар болсун, аман болсун деген тилек менен бери үзүлантабыз. Жана бизде сонун бактылуу керемет үй бүлө бар. Ооба, тааныштырып өтсөк, Нурлан Зарнаев мырза жана Батыр эне Гүлайым Абдулдаева өздөрүнүн балдары менен четинен улуусунан баштап тааныштыра берсек, эң чоңу Нурсултан, андан кийинкиси Эрбол, анан Элхан, андан кийин 4 эгиз, Алмазбек, Асылбек, Кубанычбек, Камчыбектер. Эй, баракелде, кош келиптирсиздер. Маанаңыздар жакшыбы? Жакшы. Келаткан. Майрамыңыз менен алгач сизге Рахмат. Рахмат. Сиздей Батыр энелер көп болсун, сиздей кайраттуу энелер көп болсун деп туруп, биз алгач ушул эми балалуу үй базар деп коет, чындыгында. Очор бачар болуп, базар болуп, өзүңүздөр менен ушул балдар менен өткөн бир күн тууралуу айтып бөлүшүш керек окшойсуз Гүлайым эже алгач. Балдар менен бир күнүңүз кантип башталат да кантип бүтөт? Келиңиз. Таң аткандан турабыз. Анан булар менен биз ар бир нерсени 4 жол жасайбыз да. 4-өчү. Ооба. Андан кийин убакыт бат эле түш болот. Эртең менен турабыз ызылдап, буларга чайын беребиз, тамак беребиз. Баарыбыз үй бүлө менен бирдей кыймылдайбыз. Мен жалгыз колумдан чыкпайт. Анан уктатабыз, кайра турушат, тамактарын беребиз. Ошо менен бат эле уже кеч кирет. Анан Күндүн кантип өткөнүн билбей билбейбиз. Бат эле түш болот, бат эле кеч болот. Жакшы. Ошентип эле кеч кирет. Нурлан мырза, мынакей, 7 уулдун атасысыз, бактылуу атасыз болгондо дагы анан кийин мынакей буга чейин балдарыңызга баягы базар кылганда дагы керектөөчү кийим кечелерди алганда дагы кыйналбасаңыз керек. Анан 4 өстүрүп чоңойтууда кандай болуп атат бул жагы? Буюрса өстүрүш жакшы эле. Колдон келген аракетибизди кылып, жубайым экөөбүз балдарыбызды жакшы чоңойтуп жатабыз. Эч нерседен кем кылбастан. Ошо жакшы, базарга барсак дагы, соода кылганда дагы өзүнчө бир кызык. Баарын окшош алабыз. Ошо баардык жагынан кызыктуу. Эң сонун. Баракелде. Бизге да сырттан карап аябай кызык болуп атат да. Эми бала деген бала экен, бир жерде отурушу да кыйын экен, андыктан биз таттуу берип буларды алдадык. Ооба. Анан Гүлайым эже айтсаңыз да 4 4 жигит быйыл буюрса Вичко чыгып отурушат экен да. Анан булардын төрөлүшү тууралуу. 4 экенин качан, кантип билдиңиздер? Билгенде кандай сезимдер болду? Келиңиз. Биринчи жолу үйдү кылганыбызда, мага 1 айында 2 эгизде эле айтылганда, анан 2 эгиздеп жүрүп, анан кийин учетко турардын алдында бир 4 ай, 5 айында 3 эгиз деди. Биз ишенбей, бир 2 ай мурун эле 2 эгиздеп, эми кайра каяктан, 3-үнчүсү каяктан чыкты деп. Үчөө деп жүрсөк, дагы бир 2 айдан кийин дагы бир уйзук кылсак, анда бизге ошо 4 деп айтты. Жок. Анда биз ишенбейбиз, мен ишенбейм. Майлы коюлду чечтиңиз. 5-чи кылсак 5-чи болуп кетет деп. Анда эле жолдошум, сен улам музейге кирген сайын сага бирден кошула берет деп ишенбей. Ушундай бир кызыктуу бир учурлар болгон да. Байым булундай нерсе болбогондон мен өзүм деле негизи ишенген эмесмин да. Мындай билген эмесмин. Анан кийин ошо 4 биз ошо 6 ай 7 ай болгондо билдик да, ошо 4 бар экен. Бирок кудайлап атып иши кылып ошо срогуна жетип, анан ошо жарык дүйнөгө врачтардын жардамы менен. Кандай төрөлдү? Денсаулыктары жакшы. Булар үчүн 4 үчүн, булардын вестери булар үчүн аябай жакшы да. 280, 270, 1700, анан 2600 болду да. Эми булар үчүн аябай жакшы. Булардын денсаулыктары да жакшы, сразу эле жаныбызда палатада болду. Бул бир өзү Кудайдын берген нерсеси окшойт. Ошо өзү бүт ошо Кудайдын каалоосу менен болду да. Баары жакшы. Денсаулыктары жакшы, өз убагында басышты, өз убагында отурду. Бүт өзү убагы менен кетти да. Нурлан мырза, Гүлайым эженин окуясын уктук да, сезимдерин билдик. Ал эми сизде аталык сезим кандай болду? 4 деген укканда, улам сайын көбөйүп отурганда балдар. Биз дагы эң биринчи ушу келинчегим бул жерге көрүнгөндө 2 эгиз деген укканда сүйүндүк, аябай сүйүнүп, 2 эгиз уулду болобуз деп жүрдүк. Андан кийин 3 экенин уктук. Анда вообще аябай сүйүнүп, коркуп жеттен. 3 деп жүрүп анан бир 7 ай болуп калганда
кайрадан өзүгө көрүнөм деп кирип кайра чыкты ошо. Төртөө депчи. Анан өзүбүз аябай сүйүндүк, аябай кубанычтуу болдук. Даярданып баштадыңыздар. Дароо 4 адам жаргасына келер алдында. Жакшы, эң сонун албетте кубанычтуу кабарды уккан күндөгү сезимдер бүгүнкүдөй оюңуздарда болсо керек да, эсиңиздерде. Анан балдарыңыздардын эң улуусу Нурсултан, Нурсултан, айтчы, кандай эле? Сен 3 жыл мурун канчада элең ошондо? 3 жыл мурун 11 болчу. 11 болчусуң, Кандай болду? Дароо наристе үйгө келгенде көздөрүң мондо болуп калды? Баракелде. Сүйүнүп бир койгон. Бир учурда дароо 4 инилүү болуп атпайсыңбы? Кандай сүйүнбөйсүң, туурабы? Эң сонун. Эрбол мырза, сизден дагы сурайлы да, мынакей 4 иниңиз бар, 5 иниңиз бар, сизден кичүү, бирок ушул 4 иниңиздин баягы баарын бирдей көрөсүзбү? Дам өзгөчө көрүп, мындай бир мол инимди жакшы көрөм деп, мол инимде ушундай бир сезимдер болобу сиздерде? Кайсы иниңиздерди баягындай өтө өзгөчө көрөсүздөр? Же сиздерде аны ата энеде эле баарын бирдей көрөсүздөр? Кичине жаккан Асылбек жакат. Баракелде. Өзүнө окшош тентек да. Тентек, жакшы. Нурлан мырза, мынакей. Баягы азан чакырып ысым коюудагы бир өзүнчө бир салт болгондо дагы. Анан кийин эгиз болгондо баягы эмдерге окшош ысым берүү бир жөрөлгө салт болуп келе атпайбы? Анан 4 эмибиздин, 4 инибиздин аттары дагы өзгөчө болуп атат да. Аттарды кантип коюп калдык, ысымдарды кантип ыйгарып калдыңыздар? Биз ошо улдарыбыз төрөлгөндө ат коюшта сиз айткандай кыйынчылык болду. Кандай аттарды коебуз деп уйкаш аттарда 4 тene жок экен. Табылбайт да. Анан ойлонуп, туугандар менен бардыгы менен кеңешип, ошол кездеги чоң кызматтарды иштеп жаткан президентибизди баш кылып, ошолорду атайын ошолордун ысымын койдук, ырым кылып, ошолордун урматына. Ошо биринчи эгиз уулубуздун атын Алмазбек деп койгонбуз, президентибиздин атынан. Экинчисин Асылбек деп койгонбуз, Асылбек Жээнбековдун атынан. Үчүнчүсүн Кубанычбек деп койгонбуз. Ал кезде Кубанычбек Кулматов ошо мэр болчу, бизге чыгып. Төртүнчүсүн Камчыбек деп койгонбуз. Ошо жалды эне жана баланы коргоодун директорунун атынан койгонбуз. Баракелде. Атайын ырым кылып койгонбуз. Жакшы, анан жаман лидерлердин аттарынан коюлуп атпайбы? Анан азыртан эле лидерлик сапаттары, мүнөздөрү билинеби? Кандай? Мүнөздөрү тууралуу айтып берсеңиз. Ошондой жактары билинет. Азыртан билинип келатат. Буюрса биз да үмүт кылабыз, ушу келечекте ошолордой жакшы инсандардан болсо экен деп. Эң тентегибиз чыгып кетти окшойт, кандай болду? Жакшы, мүнөздөрү тууралуу өзүңүз айтып берсеңиз. Мүнөздөрү тууралуу ошо булардын негизи баягы атты айтып коет го, аты затына жараша депчи. Албетте. Ошондой эле да, Алмазбекке бүт баарын биринчи бериш керек. Биринчи карматыш керек. Асылбек бул аябай шок да. Кубанычбек дагы шок. Мындан эң эле жоош Камчыбек да. Аябай жоош, тынч да. Эгиз болсо да мүнөздөрү менен айырмаланат. Төртөөнүн мүнөзү төрт башка. Жакшы. Башында ким каралашты, ким жардам берди? Баягы бир айга чейин кичине туугандар келип атты, бирок андан 4 балага туугандар деле чыдабайт экен. 4 бала өзүбүз эле чыдабасак, жолдошум 2 балам менен өзүбүз эле багып чоңойттук. Эң сонун. 4 баланын чиши кыйын экен. Жаш наристеге жарык дүнүйгө келгенде баягы жаш энелерчи бир эле бала менен дагы баягы өзүнчө бир түшүктүү болот да, уктабай калышат. Анан кийин 4 бала менен кандай болду экен? Биз 2 жашка чейин уктаган жокпуз. Баракелде. 2 жашка чейин уктаган жокпуз. Азыр балдарды үйдө эле карайсыздарбы? Азыр уже 1 ай болдук, булар уже бала бакчага барып баштадыңыздар. Өздөрү чуркап кирип кетишет. Буларга да аябай жакты бала бакчада. Азыр ошол жакта барат, болуп атышат. Эртеден кечке чейин. Жогоруда айтып атпайдыкпы, бир баланы чоңойтуш эле өзүнчө бир чоң түйшүк. Бул жерде 4 бала дароо. Анан айтып өтсөңүз да, сиз аял затынын эң башкы милдети
бул эне болуу да чын дегенде. Анан сиз башында ушундай 4 эмдин энеси болом деп кыялдандыңыз беле, ойлодуңуз беле, кандай болду эле? Мен негизи ошо эгиз биздин өзүбүздүн тукумубузда бар да, мен өзүм эгиздин түгөймүн. Мен тайнебизде төрөгөн экен да, бирок мен ошо 10 уктаса түшүмө кирген эмес да, эгиз төрөйм деп. Тем более 4тү. Мен даже 2 эгиз төрөйм деп такыр ойлогон эмесмин. Генден берилчү нерсе. Генден берилчү го ушу мен ошо мен жактан мамам жактан өткөн окшойт бизге. Жакшы. Эрболдон сурагым келип атат да. Эрбол айтчы, ушул сен кичинеңден эле бала кароо түйшүгү мойнуңа түштү да, туурабы? Кантип каралаштың, апаңа кантип жардам бердиң? Ошол тууралуу айтып берчи, бөлүшүп берчи. Сен кантип үлгү болосуң да, үлгүлүү ага болосуң сенин инилериңе? мындай каралаштым эме кийимдерин кийгизип Азыр көнүп деле калды. тамак жегизип Баракелде. Эң салам, керемет. Жакшы. Эми буюрса 7 уулдан кийин сиздердин үй бүлөңүздөргө кыз тилейли. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Албетте, эми кыздын орду башка эмеспи? Туурабы, Нурлан мырза? Биздин үйгө дагы туугандар кичинекей кыздарын ертип өзүбүзгө да башкача көрүнөт. Биз жалаңбай Алыңыздар келет, эркек балдарга көнүп калыптырбыз да. Балдарыбыз да аябай кызыгат. Кыздарды көрүп алып. Эң сонун 7 уулду болуп отурасыз, 7-нин бири кыдыр деп коет. Андыктан албетте мындан кийин да кыздардын дагы ата-энеси, аталасыздар деп ишенем сиздерге. Чоң рахмат. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, Баатыр эне Гүлайым Абдулдаева жана ошондой эле 7 уулдун атасы Нурлан Зарнаев мырза, уулдары Нурсултан, Элхан, эгиздер 4 эм Алмазбек, Асылбек, Кубанычбек, Камчыбек менен биз бул таңда сиздерди тааныштырдык. Сиздерге Кичинекейлерибиз акырындап эле эшикке чыгып баратат бизде. азайып эле баратышат. Ооба. Ырашып билдиребиз, атайын убактыңыздарды бөлүп, мынакей биздин эфирибизди дагы сонун кылып, жакшы шаңга бөлүп бердиңиздер. Ырашып билдиребиз сиздерге. Бакыт каалайлы, жакшылыктар болсун. Рахмат, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Рахмат. Эң салам. Баатыр энелер көп болсун. Ден соолукта болуңуз, сизге таазим этебиз, бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо бүгүнкү күндү, таңды көрсөтүүбүздү негизи эле энелерге, апаларга арнап жатканыбызды дагы бир эсиңиздерге салалы. Бериңиз улантабыз, апалар бар болсун. Бир музыкалык чыгармадан кийин жолугабыз.